чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ыйык ырайымдуу асмандагы Кудай Ата. Кудай сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу бизге куткарылуу берип, көптөгөн күнөөгө толгон дүйнөнүн адамдарынын ичинен бизди өзүңүзгө бөлүп чакырып алып, сиз иштеген, сиздин дениңиз болгон жыйындын ичинде сизге кызмат өтөп, жакшы кабарды таркатып, сиз менен чогуу болгон мамилелешүүдө чогуу болгондугубуз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта сиздин алдыңызда чогулуп, сиздин сөзүңүздү үйрөнүп, баарлашууда чогуу болгондугубуз үчүн ыраазыбыз. Биздин мамлекеттеги бардык жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан бардык бир туугандар, кыйынчылыктарга карабастан өз ишеним жолунда келе жаткан бардык бир туугандарга керемет күчтүү колуңуз менен чогуу болуп, сөзүңүздү ыйык рухтун жетеги менен толуп, бир гана сиз тапшырган жакшы кабарды кайраттуулук менен көптөгөн адамдарга, адашкан адамдардын бардыгы сиздин алдыңызга келип куткарылуу иши аткарылышына өзүңүз иштеңиз. Бул дүйнө күндөн күнгө жаман ишке толуп, өз акырына бара жатат. Коркунучтуу иштер, жышаандар көп болуп жаткан дүйнөдө жашап жатабыз. Өз алдынча биздин күчүбүз менен ишенимибизди сактап жашай албайбыз. Биз өтө эле алсыз болгондуктан бир гана сизге гана таянабыз. Ар дайым бизди өз сөзүңүз менен, ырайыңыз менен жетектеп, бул дүйнөнүн бир дагы күнөөсү бизди жетектебей тургандай кылып, өзүңүз жардам берип, сиздин алдыңызда татыктуу балдарыңыз катары жашап, тапшырылып берилген тапшырманы аягына чейин жеткирүүгө жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, ден соолук берип, мындан аркы жашоосунда бир гана сиздин эркиңиз үчүн жашашына мүмкүнчүлүктөрдү берип, алсыз адамдарга ар бир адамды өзүңүз карап, сыноого ээ болбошуна жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү сөзүңүздү ачып берип, ырайым жолунда жетектегендигиңизге ишенүү менен, бул саатта дагы бизге бериле турган сөзгө жүрөктөрүбүздү ачып, кулак төшөп, биз кандайча жашашыбыз керек, ага акылмандуулукту берүүңүздү суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Alleluia,
ыйык жазууну чогуу ачабыз. Тиметейге жазылган экинчи кат экинчи бөлүмдү чогуу ачабыз. Экинчи Тиметей экинчи бөлүм. Тиметейге жазылган экинчи кат экинчи бөлүм. 19 аяттан 21 аятка чейин окуйбуз. Он 19-тан 21-ге чейин окуйбуз. Бирок Кудайдын бекем негизи бек турат. Анын төмөнкүдөй мөөрү бар. Теңир өзүнө тиешелүүлөрдү билет жана Теңирдин ысымын оозуна алган ар бир адам адилетсиздиктен четтесин. Бир чоң үйдө алтын жана күмүш идиштер гана эмес, жыгыштан жана чоподон жасалган идиштер да бар. Бирөөлөрү сыйга урунулат, бирөөлөрү күндө урунулат. Ошондуктан ким өзүн ушулардан тазаласа, ал сыйга урунула турган, ыйыкталган, кожоюндун керегине жарай турган жана баардык жакшы иштерге даярдалган идиш болот. Ушуга чейин окуйбуз. Жекшемби күнү эртең мененки саатта биз сиздер менен жогорудан төрөлгөн Машаякчынын жашоосу эмне деген теманы айтып келе жатабыз. Ыйык жазуунун негизинде биз сиздер менен жазууда жазылган боюнча Кудайдын ырайымын таанып билдик. Бизге тартууланган Кудайдын ырайымынын негизинде куткарылууга ээ болгон адамдарбыз. Кудайдын сөзүндө айтылгандай, Машаякчылар кандай жашашы керек, ошол жөнүндө биз билип, андан кийин сөз боюнча жашаганыбыз бул милдеттүү түрдө ошол жашоону чалдырат. Бул дүйнөдө көптөгөн диний адамдар бар, динчил адамдар жыйынга келишет, сөздү угушат, даңкташат, сыйынышат, динчил жашоо менен жашашат, бирок жогорудан төрөлбөгөн адамдар өтө көп экендигин биз жакшы билебиз. Алардын жашоосу же болбосо жүрөктөрү өзгөрүлбөйт. Ишенбеген адамдардан эч бир нерсеси менен айырмаланбайт. Ал эми биз жогорудан төрөлгөн Машаякчылар андай жашоо менен жашай албайбыз. Кудайдын сөзүндө айтылгандай, ырайымдын негизинде куткарылууга ээ болгон биз эми сөз менен, ыйык рухтун жетеги менен кандайча жашашыбыз керек, ошол жөнүндө толук кандуу жазылган. Ал сөз боюнча аткарып жашагандыгыбыз, биз куткарылдык, жогорудан төрөлдүк деген нерсеге түздөн түз күбө катары бизге көрсөтүлөт. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын астында ашкерелөөгө ээ болбошубуз үчүн. Ошол себептер менен куткарылдык деген жүрөктөрүбүз менен өз алдыбызча ыраазы болуп эле отуруп калбастан, Машаякчынын чыныгы жашоосу эмне экендигин үйрөнүп, аракеттенбесек, анда ал пайдасыз жашоо болуп калат. Ал үчүн күндөн күнгө биз сиздер менен үйрөнүп келе жатабыз ал жашоо эмне экендигин. Бүгүн дагы ошол Машаякчынын, жогорудан төрөлгөн Машаякчынын жашоосу эмне экендиги жөнүндө, же болбосо куткарылган адамдын жашоосу эмне. Биздин денебиз ал бул дүйнөдө жашап жатат, бирок бул дүйнөгө таандык эмеспиз. Ыйса Машаяк дагы өтө көп айткан, силер бул дүйнөнүкү эмессиңер, мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым. Жакан жазган жакшы кабар 17 бөлүмдө айкаш-чыгачка кадалганга чейин Ыйса Теңир узак сыйынуу менен Кудайга кайрылган. Азыркы учурда дагы биз үчүн сыйынып келет, ыйык кызмат кылуучу катары. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм, шайтандан сактооңду өтүнөм деп Кудайга кайрылып сыйынган. Куткарылган адамдар, Ыйса дагы бул дүйнөдө жашаган, бирок
бул дүйнөгө таандык эмес сыяктуудай эле куткарылган адамдар биз денеде бул дүйнөдө жашайбыз, бирок биз Кудайга таандык эмес, бул дүйнөгө таандык эмес, Кудайга таандык адамдарбыз. Кудайдын падышачылыгына мурас болгон адамдарбыз. Ошол себептер менен бул дүйнөнүн күнөөсүнө же болбосо шайтандын азгырылууна берилип кетпешин суранып өтүнгөн эле. Бул дүйнөдө биз карап көрсөк, күнөө толгондон толуп бара жатат. Нухтун убагында күнөө болгондугу үчүн топон суу менен Кудай соттогон. Дүйнөгө күнөө толгон деп айтылат. Ошол себептер менен Кудай каарданып, бул дүйнөнү толугу менен кырып жок кылган. Эми азыркы учурда жакшы кабар дүйнө жүзүнө таркатылып, ошол эле учурда күнөө күндөн күнгө толуп бара жатат. Топон суу убагындагы жашоого караганда азыркы учурда күнөө өтө толгон. Ошол жашоодо жашап жаткан биз, куткарылган адамдар, Кудайдын сөзүнө, Кудайдын күчүнө байланып гана жашашыбыз керек болот. Кудайдын жардамы жок, Кудайдын күчү жок, биз өз алдыбызда эч качан жашай албайбыз. Ал үчүн сөздү үзгүлтүксүз үйрөнүшүбүз керекпиз, тынымсыз сыйынышыбыз керекпиз. Бул дүйнөдөн айырмаланып, бөлүнүп жашашыбыз үчүн аракет кылбасак эч нерсе болбойт. Жогорудан төрөлгөн Машаякчы кандайча бул дүйнөдөн айырмаланып жашай алат? Ошол жөнүндө бир аз кайталап айтып кетейин. Бүгүнкү сиздер менен ойлонуштура турган сөз: куткарылган, жогорудан төрөлгөн адамдар Кудайдын астында кандайча кызмат өтөй алышат, ал үчүн кандайча идиш болушу керек, ошол жөнүндө. Биз сиздер менен окуп кеткен аяттарга көңүл бурсаңыздар, өзүнө тиешелүүлөрдү Кудай билет деп жазылат. Анткени куткарылган адам ыйык рух аркылуу мөөрлөнгөн, Кудайдын баласы болду. Эми Кудай бизди таанып билгендиктен биздин башыбыздагы, чачыбыздагы саналуу дейт. Ал сөздүн мааниси бизди ушунчалык жакшы билет, бизди түшүнөт, көрөт. Өзүнүн элдерин билет, өзүнө тиешелүүлөрдү билет жана Теңирдин ысымын оозуна алган ар бир адам адилетсиздиктен четтесин. Куткарылууга ээ болгон жогорудан төрөлгөн Кудайдын балдары. Башталыш 4-бөлүмдү карай турган болсок, Кабыл менен Абыл Кудайдын астында курмандык алып келишет, бирок Кудай Абылдын курмандыгын алат да кабылдыгын кабыл албайт. Андан Кабыл болсо Абылды таш менен өлтүргөн болот. Анан Кудай өлгөн Абылдын ордуна Шет деген уул берет. Ошондон баштап адамдар Теңирдин атын чакыра башташты деп айтылат. Абыл бул Машаяктын образын көрсөтөт. Андан кийин куткарылган адамдарды өлгөн Абылдын ордуна жаңыдан Шет деп аталган уулду берет. Ыйса Машаяк өзүнүн берген жаны аркылуу биз жаңы өмүргө ээ болдук. Шеттин балдары Кудайдын ысымын чакыра башташты. Кудай ата деп кайрыла турган, Кудайга кайрыла турган аларда дагы үмүт пайда болгон адамдарды билдирет. Асман падышачылыкка бара турган үмүткө ээ болгон адамдар. Топон суу болгонго чейин Кабылдын уулдары жана Шеттин уулдары бири-биринен айырмаланышкан эле. Теңирдин ысымын оозуна алган ар бир адам адилетсиздиктен четтесин. Кудай сөзүндө айткандай, адилетсиздиктен четтесин. Бул дүйнө биз айтып кеткендей күнөөгө толгон, мыйзамсыз ишке толгон. Ошол күнөөлөрдөн, мыйзамсыз иштерден, адилетсиздиктен четтесин. Эми Кудайдын балдары катары мындан аркы жашообузда Кудайга кызмат кылып,
бир аз убакыт өткөндөн кийин Кудайга кызмат өтүп жашай турган адамдар болгондуктан бул дүйнөдөн биз акырындык менен четтешибиз керек. Экинчи Корунтуктар 6-бөлүмдө алардан бөлүнгүлө, арам нерселерге жолобогула. Кудай бизге буйрук катары айтат, алардан бөлүнгүлө, арам нерселерге жолобогула. Демек биз ал адамдардан айырмаланышыбыз керекпиз. Андан кийинки аяттар: бир чоң үйдө алтын жана күмүш идиштер бар. Андан сырткары жыгыш жана чоподон жасалган идиштер бар. Бирөөлөрү сыйга урунулат, бирөөлөрү күндө урунулат. Ошондой да чоң үй боло турган болсо, бай үй деп элестетели. Чоң үй боло турган болсо, албетте ал жакта тамак иче турган идиштер бар, шорпо иче турган идиштер бар, чай ичкенге идиштер бар. Андан кийин гүлдөрдү киргизе турган вазалар бар, таштандыларды чогулто турган өзүнчө, андан кийин жыгачтан жасалган, темирден жасалган, толтура түрлүү идиштер бар. Бирок бирөөлөрү сыйга урунулат, бирөөлөрү күндө урунулат. Кудайдын үйүндө дагы көптөгөн идиштер бар. Сыйга урунулат, күндө урунулат. Андай деп бөлүнбөйт Кудайдын астында. Бул жерде айтылган аяттар бул дүйнөнүн адамдарына адамдар ошондой мамиле кылышы мүмкүн, бирок Кудайдын үйүндө баардыгы бирдей сыйга урунала турган идиштерден болушу керек. Ким өзүн ушулардан тазаласа, демек мыйзамсыз иштерден таза болгон болсо, ал сыйга урунула турган, ыйыкталган, кожоюндун керегине жарай турган баардык жакшы иштерге даяр болгон идиш болот. Баардык бул дүйнөнүн иштеринен таза кылса өзүн, бул дүйнөнүн жашоосунан айырмаланып жашаган болсо, кандайча тазаланып жашашы керек, ал жөнүндө ыйык жазуу бизди үйрөтөт. Эгерде өзүн баардык нерседен тазаласа, ал сыйга урунула турган болот. Кудай өзү колдоно турган идиш болот. Кожоюндун керегине жарай турган жана баардык жакшы иштерге даярдалган идиш болот. Биз Кудай колдоно турган, сыйга урунула турган идиштерден болушубуз керекпиз. Даяр болушубуз керекпиз ошого. Так ошол жөнүндө сиздер менен бүгүн бөлүшөйүн деп турам. Байыркы келишимдеги пайгамбарлар, жаңы келишимдеги баардык элчилер, жакшы кабарды таркатуучу окутуучулар, көптөгөн пасторлор азыр дагы бар. Кандайча ойлосок болот, ошол пайгамбарларды, элчилерди, пасторлорду гана Кудай идиш катары колдонот, ал эми бизге окшогон жөнөкөй адамдарды Кудай кантип колдонмок эле деп. Пайгамбарлар, элчилер деле алар жакшы кабарды таркаткан ыкмасы башка, жөндөмдүүлүгү башка эле. Ал эми баардыгыбыз бирдей эле Кудайдын астында идиш болгондугубуз туура болот. Менимче өзгөчө бир пасторлорго караганда жөнөкөй бир туугандар бар, алар ошол пастордон дагы артык болгон, өтүп кеткен бир сыйга татый турган идиштер бар. Ал чындык деп айтыш керек. Ошол себептер менен баардык адамдар бирдей Кудай колдоно турган идиш болуп даярдалышы мүмкүн. Сыйга урунула турган, ыйыкталган идиш. Кудай бир эле адам гана кызматчы болот деп белгилеп койгон эмес. Куткарылган адамдар, анын ичинде биз, 1 Корунтуктар 12-бөлүмдө айтылгандай, Машаяктын денесибиз, өз алдынча алганда ошол дененин мүчөлөрүбүз. Машаяк башчы, ал эми биз бардыгыбыз дене.
денедеги бардык мүчөлөр бир башка башыйеттагы чогуу кыймыл аткарышат, же болбосо көз өз алдынча иш кыла алабы, же колдорубуз. Денебизде канча мүчөлөр болсо, көзгө көрүнбөгөн мүчөлөрдүн бардыгы ошончолук маанилүү ролдорду аткарышат. Пайдасыз бир дагы мүчө жок. Бардык мүчөлөр бирдей колдонулушат. Ошондо гана баш эмне аткаргысы келсе ошону эркин аткара алат. Биз Машаяктын денесибиз. Ал эми ар бирибиз ошол денеге байланышкан мүчөлөр. Кандай роль болбосун, кандай кызмат болбосун, колдон келишинче аткарабыз. Кудайдын иши үчүн алдыңкы пасторлар, насаатчылар, окутуучулар, ошолорду гана Кудай колдонбойт. Куткарылган адамдардын бардыгын бирдей Кудай ыйык рухтун жетеги менен алып жүрөт дагы. Бардык дене бир болбосо, ооз өз алдынча бир нерсе кыла алабы, же көзүбүз өз алдынча бир нерсе кыла алабы? Буттарыбыз аткара турган иш, колдорубуз аткара турган иш, ар бири өзүнүн функциясын жакшы билиши керек дагы, башка баш ийиши керек. Ошондой сыяктуу эле куткарылган бардык адамдар Машаяктын денеси катары ыйык рухтун жетеги менен качан биз туура иш кылганда гана Ыйса Машаяктын эрки аткарылат. Ыйык рухтун жетеги аркылуу биз бардыгыбыз Кудайдын даңкы үчүн жашашыбыз керек. Денебизде деле бир пайдасыз бир дагы мүчө жок. Куткарылган адамдар Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон бир туугандар кантип пайдасыз болуп калмак эле, же пайдасызмын деп ойлойсуздарбы? Куткарылган адамдардын ичинен бир дагы адам пайдасыз боло албайт. Анткени Кудайдын эрки андай эмес. Бардык адамдар бирдей сыйга орунула турган идиштер болуубузду каалайт. Бул дүйнөдө үй бүлөдө болобу, коомдо болобу, же болбосо мамлекетте болобу, ар бир адамдын кыла турган иши болот. Адам катары бул дүйнөгө төрөлгөн адам инсандык катары өзүнүн аткара турган милдети бар. Эң башында үй бүлөдө, же болбосо коомдо, мамлекет үчүн аткара турган иштери сөзсүз түрдө болот. Ансыз үй бүлөдө туура тартипте иш кылбаса, анда коомдо дагы эч нерсе кыла албайт, мамлекет үчүн дагы эч нерсе кыла албаган болот. Ошондуктан бул дүйнөдө дагы элдердин айтуусу боюнча 3 түрлүү адамдар бар деп айтап келишет. Биринчиси жөргөмүшкө окшогон адамдар. Жөргөмүш деген желесин коет дагы, анан ошол желеге курт болобу, чымын болобу, эптеп илинип кала турган болсо, ошону өзүнө тартып алат дагы, ошо менен азыктанып жашайт. Ошол жөргөмүшкө окшогон адамдар кездешет. Кандай болгон күндө дагы башкаларды алдап, тоноп, азгырып, алардын бир нерсесин тартып алып, куулук менен алдап, алардын эсебинен өзүнүн курсагын тойгузган адамдар бар. Кандай кылсам ал адамды алдайт экенмин, куулук жолдор менен башка бирөөлөрдүн нанын тартып алган адамдар. Дагы бир түрү кумурскаларга окшогон адамдар. Кумурскалар үзгүлтүксүз эмгектенет. Өздөрү эмгектенет, өздөрүнүн мындайча кызык окуя бар, накыл сөздөрдө да айтылат. Кумурскалар жайы бою өздөрүнүн эмгеги менен тамак топтошот. Ал эми чегирткелер жайы бою ырдашат, чордошот дагы, андан кийин кыш келгенде алар жей турган тамагы жок болот. Кумурскада тамак толтура. Анан чегиртке кумурскага барып, тамак бөлүшчү дегенде кумурска айтат экен, сен жайы бою чардап, жыргап жүрдүң го.
эми сага бере турган тамагым да жок экен дейт. Кумурска ушунчалык аракетчил болушат, өздөрүнүн тамагын өздөрү издеп таап жешет. Башкаларга бирок жардам бербейт. Өзүнүн эмгеги менен төккөн тери менен өзүнүн азыгын табат, башкаларга зыянын да келтирбейт, өзүнүкүн өзүнө гана жумшаган кумурскаларга окшогон адамдар да кездешет. Дагы үчүнчү категориядагы адамдар булар арыларга окшогон. Мен мурун айылдагы жыйында кызмат кылып жатканда ушул арыларды багып көргөмүн. Баарларды карасаңыр ушунчалык эмгекчил болушат. Тиги алыс жолго чыгышат дагы, анан гүлдөгү нектарларды чогултушат. Нектарлар менен азыктанышат дагы, андан кийин өздөрүнүн уясын алып келип, нектарларды чогултат, жыйынтыгында балга айлантышат. Үзгүлтүксүз эмгектенүүнүн негизинде башка адамдарга жардамын дагы көрсөткөн адамдар кездешет. Бул арыларга окшоп, өзүн гана ойлобостон башкаларга дагы жардамын көрсөтө ала турган, башкаларга пайдасын тийгизе ала турган адамдар. Башында жүргөмүшкө окшогон адамдар, алар болбой деле койсо мейли деген, бул дүйнөдө алар болбой койсо деле жакшы деген адамдар. Кумурскаларга окшогон адамдар, бул дүйнөдө болсо деле болот, болбой койсо деле болот. Алар жок, жашоо улантыла берет деген. Арыларга окшогон адамдар, бул дүйнөдө сөзсүз түрдө жашашы керек адамдар. 3 категориядагы адамдарды айтып кеттик. Биз куткарылган адамдар кайсы категорияга киребиз? Биз болбосок, бул дүйнө болбой тургандай арыларга окшогон адамдардан болушубуз керекпиз. Өзгөчө куткарылган адамдар, Кудайдын жыйыны үчүн, кызмат кылыш үчүн сөзсүз түрдө биз болушубуз керек болгон адамдарбыз. Кудай сыйга уруна турган идиш катары. Куткарылган адамдар теңир үчүн, жыйын үчүн, бул дүйнөдөгү адашкан көптөгөн аяусыз күнөөкөрлөр үчүн биз эмгектенип, эмгегибиздин жыйынтыгында көптөгөн адамдарга пайдабызды алып келе турган, Кудайды даңктай ала турган адамдардан болушубуз керекпиз. Матай жазган жакшы кабар 22 бөлүм 37 аяттан баштап карай турган болсок, Кудай мындайча сөздөр менен кайрылып айткан: Кудай теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен Кудайды сүй. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. Бүт мыйзам жана пайгамбарчылыктар ушул 2 осуятка негизделген. Байыркы келишим пайгамбарлар жана мыйзамдар жөнүндөгү сөз. Келе турган Ыйса Машаяк жөнүндөгү пайгамбарчылык сөздөр айтылган. Кудай теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй дейт. Эмне үчүн анткени Кудай бизди биринчиден сүйүп, айкаш-чыгачка өзүнүн жалгыз уулун жибергенге чейин бизди сүйүп алган. Анан биз куткарылган адамдар албетте Кудайга ошол сүйүүбүз менен арнашыбыз керекпиз. Бир гана куткарылган адамдар ушул сүйүү менен Кудайды сүйө алышат. Кээ бир адамдар Кудайды сүйгөндүн ордуна кандайча өзүмдүн пайда кызыкчылыгым үчүн пайдалансам экен деп ойлошот. Чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй деп айтат. Кудай көрүнбөгөндүктөн өзүңдүн жакыныңды ошондой сүй деп айтат. 1-Жакан китеби 4 бөлүмдө өзү көрүп турган бир тууганын сүйбөсө, анда көрүнбөгөн Кудайды кантип сүймөк эле?
Биз Кудайды көзүбүз менен көрө албайбыз. Бирок Кудай үчүн жашаган адамдар бул дүйнөдө алар биздин жакындарыбыз, бир туугандарыбыз. Көрүп турган бир тууганыбызды сүйүшүбүз керекпиз. Бир тууган үчүн көптөгөн нерселерибизди арнап, кызмат кылып, куткарыла элек адамдарга биз мамилебизди түз кылып, болгон убактыбызды, материалдык байлыгыбызды арноо менен Кудайдын сүйүүсүн арнашыбыз керекпиз. Ошол себептер менен жогорудан төрөлгөн машаякчылар сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө аткара турган иши бар. Кудайды сүйүп, андан кийин Кудай колдоно турган идиштерден болушубуз керекпиз. Римдиктерге жазылган кат 14-бөлүм 7-8 аяттарда биздин арабызда эч ким өзүбүз үчүн жашабайт, өзү үчүн өлбөйт. Анткени жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Жашасак да өлсөк дагы Теңирдикибиз. Асмандагы биздин атабыз, ата деп атай ала турган биз, Кудайдын балдары, өзү үчүн жашабайт, өзү үчүн өлбөйт дагы. Туурабы ошондой? Жок, мен андай эмесмин десеңиздер, анда силер тереңирээк ойлонуп көрүңүздөр. Өзү үчүн жашап, өзү үчүн азап тартып, өзү үчүн өлө турган болсо, анда жашоонун эч бир баалуулугу жок болот. Мындай айтууга бир аз тартынып турам, бирок ал адамга каргыш. Куткарылган адамдын өзүнүн тапшырмасы бар, аткара турган тапшырмасы. Анткени куткарылууга Кудайдын ырайымы аркылуу ээ болду. Эми менин денем дагы, жаным дагы, рухум дагы өзүмдүк эмес, Кудайга таандык. Эми силер өзүңөргө таандык эмессиңер. Кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктап жашагыла. Жашасак дагы Теңир үчүн, өлсөк дагы Теңир үчүн өлөбүз. Өзү үчүн эмес, Теңир үчүн, Теңирди даңкташ үчүн, башка адамдарды куткарыш үчүн адам курмандыкка өзүн алып келүү менен жашайт. Ал сөзсүз түрдө боло турган жашоо. Куткарылган адамдар жүргөмүшкө окшош адамдардан боло алабы? Албетте аны элестетүүгө да мүмкүн эмес, анткени башка бирөөнү алдап, куулук жолдор менен анын нанын тартып алганыбыз андай туура эмес. Билесиздерби, ал канчалык эгоист болот? Азыр дүйнөдө шунчалык эгоисттер, өзүмчүл адамдар толуп бара жатат. Ата-энесин сыйлабаган, баш ийбеген, өзүнөн башка эч кимди тааныбайт, билбейт дагы. Өзүн сүйөт, акчаны сүйөт, бой көтөрөт, ата-энесине баш ийбейт, жакшылыкты билбейт, ушакчы, кара мүртөз, жакшы нерсени жек көргөн. Бардыгы Кудайга каршы болгон жашоо. Куткарылган адамдар биз эгоист эмес, альтруисттен болушубуз керекпиз. Демек, башкаларга сүйүүбүздү арнап, пайдабызды алып келе турган адамдар болушубуз керекпиз. Куткарылган адамдар өзүбүз үчүн кандай жашасак экен деп ойлоп жашай турган болсо, андай адам Кудайдын асына кете бергени жакшы болот. Анткени биз өзүбүз үчүн, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн эмес. Эфесиктер 4-бөлүмдө ким уурулук кылып жүргөн болсо, мындан ары уурулук кылбасын. Эмгектенип муктаж болгон адамга бир нерсе алгыдай болуш үчүн өзүнүн колу менен пайдалуу нерсе жасасын. Өзү үчүн эмес, башкалардын пайдасы үчүн дагы жашашы керек. Жүргөмүшкө окшогон адамдар жада калса аларды элестетүүгө дагы мүмкүн эмес. Кумурскаларга окшоп өзү акча таап, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана жашаган адамдардан эмес. Биз кандай адамдар болушубуз керекпиз?
арларга окшоп эмгекчил аракеттенип Кудайдын даңкы үчүн, бир туугандар үчүн, жыйын үчүн адашкан күнөөкөрлөр үчүн тапшырмабызды аткарып, андан кийин Кудайга кайтканыбыз жакшы болот. Кудайдын күчүнө ээ болгондо гана Кудайдын иштерин аткара алабыз. Ал үчүн сөзгө толушубуз керекпиз, рухка толушубуз керекпиз. Биздин аракетибиз менен эч нерсе кыла албайбыз. Римдиктерге 12-бөлүм 11-аят айтылат: аракетиңерден жазбагыла, рухуңарды жалындаткыла, Теңирге кызмат кылгыла. Кудайга кызмат кылгандыгыбыз, куткарылган адамдарга кызмат кылгандыгыбыз, ишенеми алсыз адамдарга жардам берип, биздин жардамыбызга муктаж болгон адамдарга жардам бергенибиз, мунун баардыгы Кудайга кызмат кылган менен барабар болот. Аракетиңерден жазбагыла, Теңирге кызмат кылгыла. Филиппиликтерге 2-бөлүм 21-аятта өтө өкүнүчтүү сөздөр жазылат. Элчи Павыл айтат: баар эле Ыйса Машаякка жакканды эмес, өздөрүнө жакканды көздөшөт. Өзү үчүн гана. Эмне кылса, кандай жашоо менен жашасам, өзүмдө ыракат алып жашайт экенмин. Өзүм үчүн, үй бүлөм үчүн. Андан сырткары ойлоно албайт. Андан ашып ойлой албайт. Машаякка жакканды эмес, өздөрүнө жакканды көздөшөт. Бирок Тиметей мен үчүн мени менен чогуу кызмат өтөдү. Машаякчылардын арасынан Теңирдин иши үчүн эмес, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жашайган адам боло турган болсо, силер тереңирээк ойлонуп көрүшүңүздөр керек, ой жүгүртүп көрүңүздөр. Азыр дагы суроо берип көрүңүздөрчү: мен эмне үчүн жашап жатам? Кудайга жагыныш үчүнбү? Жыйын үчүн жашап жатамбы? Бир туугандарга кызмат кылыш үчүнбү? Куткарылбаган адамдарга жакшы кабарды жеткириш үчүн Кудай колдоно турган идиш катары жашап жатаммынбы? Же эч бир пайдам жок эле, жөн эле өзүм үчүн жашап жатаммынбы? Пайдасыз жашоо. Кудайдын үйүндө пайдасыз адамдар жок болушу керек. Тиметейге жазылган каттан кийин Титке жазылган катты ачабыз. Кийинки китеп. Титке жазылган кат 2-бөлүм 14-аят. Экинчи бөлүм 14-аят. Бизди бардык мыйзамсыздыктан куткарып, тазалап, бизден өзүнө таандык жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратуу үчүн Машаяк биз үчүн өзүн берген. Ал бизди өзүн берген. Бизди куткарып алыш үчүн ал өзүн берген. Бардык мыйзамсыздыктан куткарып, тазалап, куткарып алып, биз үчүн кымбат бааны, кымбат кунду төлөдүк. Мыйзамсыздыктан куткарып, тазалап, куткарып эле болбостон, ыйык рух аркылуу, сөз аркылуу күн сайын бизди тазалайт. Тазалап, жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратуу үчүн, жакшы кабарды жеткирип, башка адамдар куткарылууга ээ болгону бул жакшы иш болуп саналат. Элчилердин иштери 10-бөлүм 38-аятта Назареттик Ыйсага ыйык рухка толтурат дагы, элдерди аралап, жакшы иштерди жасап, шайтандын бийлик астындагыларды куткарып алган эле. Ыйса бул дүйнөдөгү жакшы иштерди көп жасаган, шайтандын бийлик астында жашагандарды куткарып алган. Анткени Кудай аны менен чогуу болгон. Ыйса Машаяк ошол жакшы иштерди аткаргандыгы үчүн жыйынтыгында биз куткарылдык. Эми биздин ичибизде ыйык рух өзү жашайт. Кудай өзү жашагандыктан
жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратыш үчүн бизди куткарып алды. Сөз менен, рух менен тазалап, жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратыш үчүн. Бул дүйнөнүн адамдары дагы жакшы адамдар өтө көп. Ал жөн гана адамдарга болгон жакшы мамилеси, кайрымдуулук иштерди кылган адамдар. Ал эми биз руханий жашоо менен байланыш жакшы иштерди аткарышыбыз керекпиз. Дене үчүн жакшы ишти ким кыла албасын? Бул дүйнөдө бийликке, байлыкка ээ болгон адам же болбосо эң бай адам бир адамдын жанын куткара алабы? Албетте жок. Же болбосо дүйнөгө атагы чыккан окумуштуу ал адамдын жанын куткара алабы? Жок. Ал эми биз ошол ишти аткара алабыз. Анткени Кудай бизди куткарып алганынын себеби жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн. Өзү эми каалагандай жашай берсин деп бизге эркиндик берген жок. Жаман иштерди кылбагандыгыбыз үчүн албетте ыраазыбыз, бирок колдон келишинче жакшы иштерди кылганга аракет кылышыбыз керекпиз. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүм 5-6 аяттар. 1-күндөн тартып азыркы күнгө чейин жакшы ишти баштаган Ыйса Машаяк эми аягына чыгарарын жакшы билем. Ыйса Машаяк кайрадан келген күнгө чейин ошол жакшы иштерди биз үзгүлтүксүз, тынымсыз аткарышыбыз керекпиз. Титке жазылган кат 3-бөлүм 14-аят. Титке 3-бөлүм 14-аятты чогуу окуйбуз. Жемишсиз болуп калбаш үчүн биздикилер да жакшы иштерди кылууга көнүгө беришсин. Керек болгон учурда башкалардын муктаждыктарын канааттандыргыдай болушсун. Биздикилер деп куткарылгандар да айтат. Жемишсиз болуп калбаш үчүн жүзүм дарагын отургузганда эч бир жемиш алып келбесе, анжыр дарагын отургузганда эч бир жемиш алып келбесе, кожоюн айтат, жерди эле ээлеп турат, буну кыйып салыш керек. Жумушчусу айтат, ушул жылы гана күтүп туруңуз. Эгерде кийинки жылы жемиш алып келбесе, ошондо кыйып салыңыз. Матай 3-бөлүм 10-аятта Жакан айтат, балта дарактардын тамырынын жанына коюлат. Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылат дагы отко ыргытылат. Жемишсиз болуп калбаш үчүн биздикилер да жакшы иштерди кылууга көнүгө беришсин. Жакшы иштерди кылууга биз аракет кылышыбыз керекпиз. Кудай колдоно турган жакшы идиштерден кызматчылардан болушубуз керекпиз. Филиппиликтерге 2-бөлүм 4-аятта ар ким өзүн үчү гана эмес, өзгөнү да ойлосун. Элчи Павыл ар дайым өзү үчүн гана эмес, башка өзгөнү ойлоп жашаган. Өзү жакшы кабарды таркатыш үчүн ачка да калган, суукта да калган, түрмөдө дагы канча жолу сабалган эле, бир нече жолу өлүп калды деп аны таштап салышкан. Канча жолу ташпаранга алып, шапалак менен сабалып, кайрадан ордуна туруп, ошонун баардыгы өзү үчүн жашады беле. Биринчи Корунтуктар 10-бөлүм 33-аятта элчи Павыл айтат, эми өзүмдүн пайдам үчүн эмес, башкалардын пайдасын көздөп, куткарылып калсын деп, баардык жагынан аракеттенип жатам. Баардык
пайдасын алып келе турган жакшы дарак катары. Жакшы иштерди кылууга көнүгүшүү аракеттерди кылышыбыз керекпиз. Кудай өзү колдоно турган жакшы идиштерден, сыйга урунула турган идиштерден болушубуз керек. Каңжыгу деген бир окуяны окуп көрдүм эле. 1965 жылы 4 октябрда болуп өткөн окуя. Каңжыгу башында лейтенант болчу экен. Андан кийин Вьетнам согушу учурунда аскер лейтенанттан аскер башчыга көтөрүлгөн адам. Ошол согуш талаасына чыкканга чейин ал көптөгөн аскерлерди талаада машыктырат. Аскерлердин бардыгынын колунда граната бар болчу элек. Анан ошол аскерлер колдоруна гранатаны кармап турушат да, анан гранатадагы болгон шакекче үзүлүп кетет дагы, ыргытылыш керек эле, ыргытылган ордуна жерге түшүп кетет. Анан граната өйдө жактан ылдый көздөй тоголонуп бара жатат. Ылдый жакта дагы толгон аскерлер бар. 5 секунданын ичинде граната жарылып кетиши ыктымал. Тоголонуп бара жатат дагы, анан кийин көптөгөн аскерлер жайгашкан жерге барып түшүшү мүмкүн. Каңжыгун аскер башчысы кийин өлгөндөн кийин аскер башчысы деген эрдикке ээ болот, атка. Анан Каңжыгу батыраак чуркап барат дагы өзүнүн кучагына гранатаны алып алат. Жыйынтыгында бул аскер башчы өзү өлөт. Башка адамдардын бардыгы тирүү калышты. Ал болбосо көптөгөн аскерлер ошол жерден көз жуммак. Бул дүйнөдө дагы ошондой адамдар өтө көп. Согуш убагында дагы көптөгөн окуялар болуп өткөн. Башкалар үчүн өзүнүн жанын берген адамдар. Кээ бир учурда сиздер деле ушундай окуяларды көргөн болушуңуздар керек. Бир нече жыл мурун Сеулда канализация таштандыларды тазалаш үчүн бир кудукча бар эле. Кудукчанын люктун крышкасы алынып калыптыр. Бир окуучу бара жатат дагы, анан ошол кир жерге түшүп кетет. Өтүп бара жаткан башка бир окуучу аны көрүп калат дагы, андан кийин эч бир ойлонбостон эле ошол кудуктун ичине кирет. Кудуктун ичинде кандай бир кир нерселердин бардыгы жайгашкан, анан кичинекей баланы куткарып чыгат. Анан бирөө суроо узатат. Сен кантип ошол жаман кир ыплас жерге бардың десе, азыр кир жөнүндө ойлоно турган убакыт барбы? Адам өлүп баратса аны сакташ керек го деп. Мына эрдик көрсөткөн окуучу. Башка адам үчүн өзүнүн жанын аябастан жардам берген адамдар да өтө көп. Куткарылган машаякчылар ошол жүрөктөр менен башка адамдарды куткарып калыш үчүн, алсыз адамдар үчүн, менден дагы алсыз болгон адам үчүн колдон келишинче тынымсыз ошол ишти аткаргандыгыбыз зарыл болот. Лука жазган жакшы кабар 10-бөлүмдөгү мазмунду карасак, самариялык бир жакшы адам жөнүндө насаат сөздөрү жазылган. Жакшы билесиздер. Ыйса Машаяк насаат катары айтат: бир адам Иерусалимден Жерихо шаарына бара жатып, каракчылардын колуна түшүп калат. Каракчылар аны кийим бардыгын тартып алышат дагы, аны араң жан кылып калтырып коюшат.
Жерихо шаарынан бир аз ылдый түшкөндө өлүк деңиз жайгашкан жер. Иерусалим Кудайдын шаары. Ал эми өлүк деңиз бул өлүмдү символдаштырган жер. Дүйнө жүзү боюнча эң жапыс жер. Деңиз деңгээлинен 400 метрге жапыс жер. Иерусалимден Жерихо шаарга бара жаткан жер. Ошол жерге мен 2 жолу барып көргөнмүн. Ал жактан адамдар деле көп өтпөйт. Чоң аскалар гана жайгашкан жер. Эң башынан баштап эле ошол жерде аскалардын астында каракчылар жашынып турушкан элек. Өтүп бара жаткан адамдарды кармашып дагы алардын кийимин сыйрып тартып алат. Чечип алат. Колундагы баалуу үлүштөрүн тартып алат. Ыйса Машаяктын учурунда дагы болуп өткөн окуяны айтат. Аны сабап араң жан кылып таштап коюшат. Ал эптеп ордунда жатат, тура да албайт. Бир аз убакыт өткөндөн кийин өлүп да калышы мүмкүн, анткени канын баардыгы агып калды. Бирок бир убакыттан кийин ыйык кызмат кылуучу ошол жерден өтүп бара жаткан болот. Ыйык кызмат кылуучу ал Кудайдын астында эл үчүн, курмандык алып келген эл үчүн сыйынган адам. Аны ошол ыйык кызмат кылуучу ой өкүнүчтүү иш болуп өтүптүр деп аны көрүп четтеп өтүп кетет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Леби адамы өтөт. Лебилер алар Кудайдын ибадатканасында Кудайга кызмат кылган адамдар. Леби адамы дагы анын жанынан кыя өтүп кетет. Сен бир аз убакыт өткөндөн кийин өлөт турбайсыңбы деп. Андан кийин Самариялык бир адам өтөт. Иерусалимден Жерихо шаарында бара жаткан жүйүт адамы, демек бузулган, кыйрай турган, өлө турган адам. Жүйүттөр Самариялыкты итке окшоштуруп карашкан. Эмне үчүн Самариялыктар жүйүттөрдү жек көрүшкөн? Сулайман өлгөндөн кийин түндүк түштүккө Израиль бөлүнгөн. Түндүк Израиль биздин заманга чейин 371-жылы Ассирия аркылуу талкаланат. Анан бутпарастар менен жүйүттөрдүн ортосундагы пайда болгон эл Самариялык эл деп эсептелинген. Азыркы сөз менен айтканда метистер. Ошондуктан жүйүттөр Самариялыктарды өтө жаман көрүшкөн, жек көрүшкөн. Жүйүттөр Ыйсаны Самариялыксың, сенин ичиңде жин бар деп айыпташкан. Менин ичимде жин жок. Мени силер кордоп жатасыңар деп айтат. Самариялык аялга суу сураганда Ыйса Самариялык аял айтат: "Сен жүйүт болуп туруп менден кантип суу сурап жатасың?" Бирок ыйык кызмат кылуучу өтүп кетет, Леби өтүп кетет, андан кийин Самариялык бир киши өтүп бара жаткан болот. Бул өлүп бара жаткан адам Самариялык адам экендигин көрөт дагы, бул мага жардамын бербейт. Самариялык адам тиги адамды көрүп, рас болуптур, сен эми өлүшүң керек деп. Андай кылган жок, тескерисинче ага боору ачыды. Өлүп бара жаткан адамды көрүп дагы анан боору ачат. Жанына жакын келет. Анан май менен шарапты алып чыгып, анын жараатына сыйпайт. Май менен шарап ошол учурда өсүмдүк катары колдонулушкан, ошол эле учурда дары, майды дары катары
шарапта болсо дезинфекция катары. Ошол учурда бинт бар деп ойлойсуздарбы? Бул самариялык адам өзүнүн кийимин айырып, анан жараатын таңат. Анан өзүнүн эшегине мингизет дагы мейманканага алып келет. Эртеси күнү кожоюнга кайрылып айтат, 2 динарий берет. 2 динарий дагы өтө чоң акча. Бул кишини жакшылап карап бер. Мен кайрадан кайтып келгенге чейин карап тур. Эгерде ашыкча каражат керек деле турган болсо, келгенде төлөп берем. Жакшылап дарылап бер деп кожоюнга өтүнөт, кайрылып суранат. 3 түрлүү адам, каракчы, андан кийин ыйык кызмат кылуучу, леби, андан кийин самариялык адам. Каракчы башка бир адамды бирөөсүнүн буюмдарын тартып алган, сабаган. Азыркы учурда андай адамдар да бар. Аферисттер, башка бирөөлөр өлөбү же ооруйбу, эч бир эмеси, ою жок. Азыркы киши өлтүргүчтөрдү карасаңыздар, акчасын тартып алат дагы, андан кийин мыкаачылык менен ал адамды өлтүрүп да коюшу мүмкүн. Азыр телефон аркылуу адамдарды өтө көп алдашат. Ар кандай ыкмаларды колдонушат дагы, адамдын акчасын, байлыгын тартып алат. Өзү эмгеги менен акча табайын, иштейин дегендин ордуна жанакы каракчыга окшогон адамдар азыр дагы бар. Лебилер менен ыйык кызмат кылуучулар кимдер? Алар диний өкүлдөр, динчил адамдар. Өтө ыйык образда Кудайга сыйынышат, өздөрүн көрсөтөт, биз Кудайдын адамдарыбыз деп. Моралдык жактан жакшы адамдар. Бирок өзү үчүн гана жашайт, башкаларга жардамын дагы көрсөтпөйт. Ал 2 жүздүү адам деп аталат. Ошол динчил адамдар. Өзү үчүн гана, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жашаган адам. Өзү бир эч кандай зыян келтирбейт, бирок башкаларга дагы жардамын көрсөтпөйт. Ошол леби жана ыйык кызмат кылуучу, өзүн өзү ыйык деп эсептеген адам. Самариялык адам өзүнөн баш тарткан адам эле. Бирок ыйык жазууда айтылат, душманың ачка болуп калса, аны тойгуз. Суусап турса, суусундугун кандыр. Самариялык адам тиги жүйүттү көргөндө душман экендигин көрүп турат, бирок ошого карабастан аны кайрылып ага жардамын көрсөтөт. Ошол душманга болгон сүйүү. Биз Кудайдын астында душман катары жашаганбыз, бирок душман болгон биз үчүн Ыйса Машаякты жиберген. Ыйса Машаяк өзүнүн сөзүндө айтып кеткендей, ошол мыйзам окутуучуга кайрылып сурайт. Ушул 3 адамдын ичинен каракчылардын колуна түшкөн адамдын жакыны ким деп ойлойсуң? Самариялык адам мына менмин. Эгерде сен билген болсоң, анда бар да сен да ушундай кылып жаша дейт. Ал Машаякчы адамдын образын көрсөтөт, самариялык адам. Ыйса мен кайтып келген күнгө чейин бизди куткарып алган биздин теңир өлүп бара жаткан адамды сактады, жараттарынан айыктырды. Жараттар ушунчалык терең болгондуктан мейманканага тапшырат дагы, кайтып келген күнгө чейин ага кам көрдү. Биз дагы бул дүйнөдө жашайбыз, бирок Ыйса Машаяк келген күндө гана жеткилең болобуз. 3 түрлүү адам бар экендигин биз жакшы билишибиз керекпиз. Куткарылган адамдар
теңир үчүн кызмат кылышы керек, жыйын үчүн. Сөзсүз түрдө Кудай колдоно турган идиштерден болушубуз керекпиз. Кудайдын денесинде бир мүчө катары сөзсүз түрдө эң маанилүү бир ролду аткарышым керек. Ой, мага окшогон адам эмне кыла алмак эле? Менсиз деле бардыгы жетишет. Чыпалак айтат. Ой, чыпалак деген бир эч бир көрксүз, эч бир пайдасы жок эле манжак. Бир тууган башка бирөөдөн сурайт экен: сиз Машаяктын денесинде эмне мүчөнү аткарасыз дегенде ал жооп берет экен: буттагы буттун манжасымын, чыпалакмын дейт. Анын аялынан сураса, сиз кимсиз дегенде аял айтат: ошол манжадагы тырмакмын. Ошол манжада тырмак жок болсо дагы болбойт. Өтө туура жооп. Чыпалак: жок, мен чыпалак элемин, мен эч бир пайдам деле жок, мен болбой койсом деле болбойт деп ойлойт. Бирок чыпалак бизге болбой койсо деле болот деп ойлойбуз, бирок чыпалагы жок адамдын баскан басышы дагы башка болот. Бир баланста өзүнүн денесин кармай албай калат. Ошондуктан башчыбыз өзүнүн эркин аткарышы үчүн биз дагы мүчө катары өзүбүздү туура түшүнүп, аракеттерди жумшашыбыз керек болот. Кудай кандай адамдарды өзүнө колдонот? Бардык нерседен өзүн тазаласа, ал сыйга урнула турган идиш. Канчалык кымбат күмүш, алтын, кымбат баалуу таштардан жасалган идиш болсо дагы жаман кир болуп кала турган болсо, ага жакшы бир нерсени салууга мүмкүн эмес. Кудай кайсы адамды колдонот? Жакшы адамдыбы? Билимдүү адамдыбы? Өтө жөндөмдүү адамдыбы? Атактуу адамдыбы? Бай адамдыбы? Жакшы сүйлөгөн адамдыбы? Жок. Алардын бардыгы жакшы, бирок ал адам таза эмес болсо, анын бардыгы пайдасыз болот. Дене жагынан кандай жетишкендиктерге жетишпесин, ийгиликтүү болбосун, бирок Кудайдын көз карашында таза эмес болсо, ал кандай жакшы адам болбосун, Кудай аны колдонбойт. Элчилердин иштери 7-бөлүмдө Муса Мисир жергесинде фараондун кызынын баласы катары 40 жыл бою, ошол учурда Мисир мамлекети өтө цивилизациясы дагы бардык жагынан өнүккөн мамлекет эле. Ар тараптуу билимге ээ болгон Муса ишке жөндөмдүү болгон, бирок өзүнүн еврей экендигин жакшы билген. Ал жерде кулчулукта жашап жаткан эл өзүнүн эл экенин дагы жакшы билген. Муса ошондо эмне деп ойлойт? Ар тараптуу жөндөмдүүлүккө ээ болгон, билими дагы күчтүү, сөзү өтүмдүү. Кудай өзүнүн Израиль элин сактап калыш үчүн Мусаны колдонот деп ойлогон. Анан эмне кылат? Муса бир еврей адамды сабайт дагы, өлтүрөт дагы, андан кийин чөлгө качып кетет. Чөлдө 40 жыл бою өзүнүн кайнатасынын коюн кайтаруучу болот. Мисирде ар тараптуу билимге ээ болсо дагы, жөндөмдүү болсо дагы, Кудайдын астында иш кыла алабы?
Кудайдын өзү тандап алган адам экендигин таанып билбеген. Кудай колдонгонго чейин ал ошентип ойлоп койгон. Текеберленип кетти. Билимдүү болсо дагы, сөзү өтүмдүү болсо, жөндөмдүү адам болсо эле Кудай колдонуп коёбу? Өзүнүн күчү, өзүнүн эрдиги менен бир нерсе кыла алабы? Мүмкүн эмес. Ал бир адамды өлтүрүп жада калса, ал жактан качып кеткен элек. Чөлдө 40 жыл бою эмне кылды эле? Кой кайтарып жүрүп, эмнеге үйрөндү ал? 40 жыл бою Мисир жергесинде өзүнүн алган билимин унутуп койгон жок. Бирок түшүнгөн нерсеси өзү өз алдынча эч нерсе кыла албай тургандыгын түшүндү. Ошол нерседен арылыш үчүн дагы 40 жыл керектелди. Ошол күндө Кудай Мусага келет. Менин элим Мисир жергесинде боздоп ыйлап жатат. Сен бар дагы менин элимди, Израилди куткарып чыгар. Муса айтат: жок, мен кантип барам? Мен колумдан келбейт. Мен сөз дагы сүйлөй албайм. Элчилердин иштери 7-бөлүмдө сөзү өтүмдүү, ишке жөндөмдүү адам эле. Эми кандай адам болуп калды Муса? Мисирдин билимине ээ болсо дагы Кудайдын элин куткарып алыш үчүн эч бир пайдасыз. Ошону түшүнүш үчүн 40 жыл убакыт керектелди. 40 жыл бою менин колумдан эч нерсе келбейт деген нерсени түшүндү. Эгерде Муса, мени эми чакырдыңызбы, мурун эле чакырбайт белеңиз десе, Кудай: жок, сен жарабайт экенсиң деп аны чакырбайт болчу. Мен баарын кыла алам деген адамды Кудай колдонбойт. Адам бат эле текеберленип кетет. Анткени баардыгы менин күчүм, менин жөндөмдүүлүгүм менен болду деп ойлойт. Жок, мен алсызмын, менин колумдан эч нерсе келбейт. Кандай болгон күндө дагы бул дүйнөнүн билимине ээ болсо дагы, сөзү өтүмдүү, жөндөмдүү болсо дагы, аны менен Кудайдын астында чыга турган болсо, ал пайдасыз болот. Америкада өтө даанышман насаатчы бар. Башында Америкадан өтө көп насаатчылар чыгышкан. Көптөгөн насаатчылардын ичинен эң эле атагы чыккан даанышман адам D.L. Moody. Жакшы билесиздер да? Ал өтө кедей болгондуктан мектепти дагы бүтүргөн эмес, 4-классты гана бүткөн. Өзү кичинекей кезинде D.L. Moody атасы шунчалык көп карызга батат дагы, андан кийин өлүп калат. Кичинекей кезинде эле башка бирөөлөрдүн үйүнө барып иштеп, өзүнүн курсагын тойгузган. Кийин Чикагода жайгашкан өзүнүн тайкесине барат дагы, андан кийин бут кийим тазалоочу болуп иштеген болот. Билимсиз кедей D.L. Moody'ни Кудай өзү куткарып алат дагы, даанышман атагы чыккан насаатчы кылып коет. Билимсиз, билимдүү адамды Кудай колдонобу? Билими болсо албетте жакшы, бирок ал таза болбосо Кудай колдонбойт. D.L. Moody билимсиз кедей адам эле, бирок Кудай аны колдонду. Анткени D.L. Moody өзүнүн канчалык алсыз, билимсиз экендигин түшүнөт дагы, өз мекенине кайтып келет дагы, кичинекей үй куруп алып, ошонун ичинде тынымсыз окуган, үйрөнгөн.
Ошондуктан аягына чейин ал пастор эмес, окутуучу, мугалим деп аталган. Бир университетти бүткөндө гана адам пастор боло алабы? Эфестиктер 4-бөлүмдө кээ бирөөлөрдү жакшы кабар таратуучу, жыйын башчысы, окутуучу кылып дайындады. Кээ бир адамдар айтат, духовный семинарияны бүтпөй эле кантип насаатчы пастор болуп чыга калат. Петр каяктагы семинарияны окуду эле. Галилея семинарияны бүткөн. Кантип бүттү эле? 3 жолу Ыйсадан Галилеяда баш тартпады беле? Ыйсанын шакирттери дагы билимсиз эле. Галилея көлүндө балык кармаган адамдар билимсиз адамдар эле. 1-Корунтуктарда эмне деп айтат? Силердин ичиңерде, силердин араңарда акылдуулар, же болбосо күчтүүлөр барбы? Кудай бул дүйнөнүн акылсыздарын тандап алды. Күчтүүлөрдү уятка калтырыш үчүн бул дүйнөнүн алсыздарын Кудай тандап алган. Биздин денедеги жөндөмдүүлүк менен Кудайдын ишин аткарабыз десек, ал болбойт. Адам өзгөчө талантка ээ болгондуктан мен кызмат кылып жатам деп ойлоп калышы мүмкүн. Текеберленип кетиши мүмкүн. Текеберденип кетсе, бат эле ал кыйрайт. Биздин пасторлар, насаатчылар чогулганда мен өтө эле көп айтам. Башында алар дагы өтө жөнөкөй болушат. Мен кантип жакшы кабар айтмак элем? Мен алсызмын деп. Мурун пасторлар аз болгон учурда бир туугандарды бир жыйынга барып сөз өтүп бериңиз десе, мен сөз кантип айтам, айта албайм десе, жада калса күбөлөндүрүү сөзүн айтыңыз десе, 1-2 жолу айткандан кийин өзүндө ишеним пайда болот. Мен да айта ала турбаймынбы деп башын көтөрө баштайт. Ага чейин жакшы. Андан кийин өзүнүн эрдигине таянуу менен бир аз убакыт өткөндөн кийин өзүн көтөрө баштайт, дагы текебердик анында орун алат. Насаатчылар, пасторлар дагы текебердикке берилсе, менсинген болсо, ал бат эле кыйрап калат. Накыл сөздөрдө айтылат, кыйроонун алдында текебердик келет. Мусаны Кудай жакшы пайдаланды эле, бирок Канаан жергесине элчилер Кудайга акарат келтиришет, чөлдө суу жок деп. Кудай айтат, таякты колуң алып дагы аскадан суу чыгарып бересиң. Муса айтат, каарданып, болгон кыжырланып жини менен, биз деп айтат. Өзүн Аарун менен айтат. Биз жамаатты чогулуп, биз силерге бул аскадан суу чыгарып берели. Ошол текебердиги үчүн Канаан жергесине кирбей калат. 40 жыл бою чөлдө Израиль элин жетектейт, үндөйт, бирок Канаан жергесине кирбейт. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын ысымын даңктай алган жок. Биз силерге суу чыгарып берелиби деп өзүн көтөрөт. Биз деп өзүнүн атынан айтат. Кудай айтат, таякты колуң ал дагы асканы чапканда ошондо суу чыгат дейт. Кудайдын даңкы үчүн аткарбайт.
жакшы бара жатып андан кийин бир катачылык үчүн Канаан жергесине кирбейт. Бизде ката кетире турган болсо өтө чоң иш болуп өтүшү мүмкүн. Кудайдын күчү жок болсо биз эч нерсе кыла албай тургандыгыбыз жөнүндө жакшы билишибиз керекпиз. Бир аз эле жөндөмдүүлүк болсо, бир аз эле күч пайда болсо, ооба, мен деле кыла алам, мен дагы колуман келет деп адам өзүн көтөрө баштайт. Кудай кандай адамдарды колдонот? Биринчиден, таза идиштик. Бул дүйнөдөн бөлүнгөн адамды. Экинчи Тимотейге жазылган кат. Экинчи бөлүмдү ачабыз. Экинчи бөлүм 15 аят. Экинчи Тимотей, экинчи бөлүм 15 аят. Кудайдын алдында сыноодон өткөн, уятка калбаган, чындык сөзүн туура жеткирген кызматчы болууга аракеттенген. Элчи Павыл өзү сүйгөн жакшы сөз таратуучу Тимотейге кайрылып айтат. Өлөрүнүн астында жазган сөздөрү чындык сөзүн туура жеткирген кызматчы болду. Өтө маанилүү сөз. Бул насаатчыларга гана тиешелүү сөздөр эмес, бизге дагы тиешелүү. Биз сөздү туура эмес адамдарга жеткирсек, анда өзүбүздү да кыйратабыз, элдерди дагы кыйроого алып келебиз. Уятка калбаган кызматчы болууга аракеттен. Адамдар айткандай, адам менен Кудайдын астында бир дагы уятка калбай тургандай болуп. Биз машаякчылар Кудайдын алдында, адамдардын алдында уятка калбаган кызматчы же болбосо адам боло тургандай болушубуз керек. Кудай баардыгын билип турат, көрүп турат. Анан бир күнөөнү жашырып туруп, Кудайдын астына келе алабызбы? Эгерде ал күнөөнү ачыктабасак, анда биз таза идиш боло албайбыз. Бир күнөө болуп кала турган болсо, аны сөз менен, суу менен тазалоо керек. Уятка калбаган кызматчы болууга аракеттенсин. Анткени качан ал таза идиш болгондо гана Кудай аны колдонот. Кудайга өзүн арнайт. Өзүмдүкү эч нерсе жок, баардыгы Кудайга таандык. Менин жанымда, рухумда, денем дагы Кудай кымбат баада сатып алгандыктан Кудайдын эрки боюнча болсун. Ошол өзүбүздү Кудайга арнаганыбыз болуп саналат. Ошондо Кудай бизди колдонот. Кандайча ойлойсуздар? Жөн эле жыйынга келип кеткенибиз менен ыраазы болуп жашашыбыз керекпизби? Итак эле бейишке барабыз деп ыраазы болушубуз керекпизби? Акыркы болуп аткан иштерди карап көрүңүздөрчү. Биздин астыбызда эмне иш болуп өтөт, биз билбейбиз. Ыйса Машаяк келеринин астында белгилердин баардыгы азыр биздин жашоодо болуп атат. Акыркы 10 жылдын ичинде эле кандай иштерди көрүп отурабыз? Ыйса Машаяктын келеринин астына аз убакыт калган убакытта жашап жатабыз. Ыйса Машаяктын алдында келгенде эч бир айыптоого, ашкерелөөгө ээ болбой тургандай кылып, татыктуу жашоо менен жашап, анын астына келишибиз керекпиз. Накыл сөздөрдү чогуу ачабыз. Накыл сөздөр 25 бөлүм. Накыл сөздөр 25 бөлүм. Байыркы келишим накыл сөздөр 25 бөлүм 4 аятты окуйбуз. Чогуу окуйбуз. Күмүштөн кошундуну ажырат, ошондо зергердин колунан идиш чыгат. Күмүштөн кошундуну ажырат, ошондо зергердин колунан идиш чыгат. Күмүш, алтын башынан баштап эле таптаза алтын күмүш болуп чыга келбейт.
аны отко салышат, эритишет, анан кошундунун баардыгы андан ажырайт. Кошундуну ажырат, ошондо зергердин колунан идиш чыгат. Жакшы идиш болот, жакшы буюм, зергер болуп чыгат. Биздин жүрөгүбүздө, жашообузда ошол кошундулар жокпу, барбы, дайыма изилдеп көрүшүбүз керек. Башынан баштап эле таза болгон идиш жок. Ыйса Машаяктын каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгы тазаланды, жуулду. Эми биздин жашообузда болгон туура эмес катачылык, күнөөлөрдүн баардыгы суу менен, ыйык рух менен тазаланышы керек. Эфестиктер 5-бөлүмдө сөз менен, суу менен жууп тазалоо, ыйыкташ үчүн. Сөз менен тазалап, ыйыктап, туура эмес нерселерден арылышыбыз керек. Малахия китеби 3-бөлүм 3-аятта. Күмүштү кайрадан эритип тазалаш үчүн леби уулдарын дагы тазалайт. Лебилер Кудайга кызмат кылган эл эле. Жаңы келишимде элдердин баардыгы, куткарылган адамдардын баардыгы Кудайга кызмат кылышы керек, лебилер сыяктуу. Рухий курмандыктарды алып келүү үчүн ыйык кызмат болгула дейт. Лебилерди Кудай күмүштү эриткен сыяктуудай эритем дейт. Ар кандай жолдор, ыкмалар менен. Кудай Жусупту Мисир жергесине жиберет дагы. Жусуп аны билген эмес, бирок Кудайдын эрки боюнча Патифардын үйүндө ал кул катары жашаган, бирок ошол Патифардын аялы аны азгырат. Канча жолу Жусупту азгырган болот. Жусуп ага айтат: ал сенден башкасына тыюу салган жок, анткени сен анын аялысың. Мен Кудайдын астында кантип жаман ишти кылып, Кудайдын алдында күнөөгө батмак элем. Аялы тигинин Жусуптун кийимин сыйрып алганда, ошол кийимин чечип, Жусуп ал жактан качып кетет. Адилетсиздик болгондуктан ага жалган жала жабуу менен аны түрмөгө отургузат. Бирок ошол кылган иши үчүн Жусупту Мисирдин падышасы кылып дайындайт. Жусуп Патифардын аялынын азгыруусуна берилип кете турган болсо, анда анын ысымы, аты ыйык жазууда жазылбайт болчу. Кудай бизди сынайт. Бир иштер аркылуу, азгыруулар аркылуу. Биз ошол сыноону жеңип чыгыш үчүн жыйынтыгында күмүш, алтындан кошунду ажырашы үчүн ошондо гана Кудай колдонгон идиш болот. Ышая 1-бөлүм 25-аятта Кудай айтат: сага өз колумду сынам, баардык кошундулардан сени тазалайм. Сенден коргошунду бөлүп салам. Биздин жашообуздагы жүрөктөгү болгон кошундулардын баардыгынан Кудай өзү тазалайт. Ошондо гана Машаяктын денесинде биз баалуу мүчө катары колдонула алабыз. Биздин жыйындын ичинде туура эмес нерселер боло турган болсо, сөзсүз түрдө арылышыбыз керек. Биздин Машаякчынын жашоосунда туура эмес
нерсе боло турган болсо Кудайдын сөзү менен, рух менен тазалап салуу керек. Аны бир кымбат баалуу таш сыяктуудай жашырып алуунун кереги жок. Кудай көрүп турат. Кандай болгон күндө дагы Кудай өзү колдоно турган идиштерден болушубуз керекпиз. Филиппиликтер 1-бөлүм 20-аятта элчи Павыл айтат: "Мен бекем ишеним менен үмүттөнөм. Эч нерсеге уят калбайм. Өлсөм да, жашасам дагы, менин денем аркылуу Ыйсанын даңкталуусун каалайм." Элчи Павылдын чын жүрөктөн каалаган каалоосу бар эле. Уятка калбаш үчүн эмнени каалады эле? Өлсөм да, жашасам дагы, мындан ары менин жашоомдо Машаяк өзү даңкталсын. Бир гана Кудайдын иши аткарылсын. Ошол анын жүрөгүндөгү болгон каалоосу эле. Ошол ишеним жолунда жашагандыктан мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым. Ыйса Машаяк аткарылды деп айтат. Ал эми элчи Павыл айтат: "Жарыштын аягына чыктым, эми ишенимимди сактадым." Элчи Павыл да Кудайдын даңкы үчүн жашаган. Биз дагы кайраттуулук менен жашашыбыз керекпиз, коркпостон. Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылууга ээ болгон биз кантип эле пайдасыз жашоо үчүн умтулуп жашамак элек. Ал өтө аянычтуу, өкүнүчтүү жашоо болот. Биз дагы Жакып 1-бөлүм 27-аятта такыбаалыкка умтулуп жашашыбыз керекпиз. Такыбаалык деген эмне? Туура, таза жашоо менен жашоо. Кемчиликсиз такыбаалык жашоого жашашыбыз үчүн бул дүйнөдө өзүбүздү таза сакташыбыз керек. Күнөө кетирбестен этияттык мамиле кылуу менен. Ышая 52-бөлүм 11-аятта: "Теңирдин идиштерин көтөрүп жүргөндөр, өзүңөрдү тазалагыла. Ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, Кудайдын келишим сандыкчасын көтөрүп жүргөн адамдар. Ал эми биз Кудайдын сөзүн көтөрүп жүргөн адамдарбыз. Теңирдин идиштерин көтөрүп жүргөндөр, өздөрүңөрдү тазалагыла." Биз өзүбүздү тазалоо менен Кудайга даңктоолорду арнашыбыз керекпиз. Лебилер 21-21-де Аарон тукумунан чыккан адамдар кемчилиги бар адамдар эле, курмандык чала албаган. Биз рухий ыйык кызмат кылуучуларбыз. Бардык жашообузда Кудайга жага турган курмандыктарды алып келишибиз керек. Анткени рухий курмандыктарды алып келишибиз үчүн ыйык кызмат кылуучу болгула. 1 Петр 2-бөлүм 5-аятта: "Ал үчүн өзүбүздү сакташыбыз керекпиз. Таза болбосо Кудай биздин колубуздан эч нерсени кабыл ала албайт." Машаякчылар биз кандайча жашашыбыз керек, ошол жөнүндө терең ой жүгүртүп көрүүбүз зарыл. Жөн эле жыйынга келип кетип, эптеп эле ырдап, сыйынып, машаякчыга окшош болуп жашаганыбыз туура эмес. Жазуу боюнча Кудай өзү айткандай татыктуу жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Колуктуусу үйлөнүү үлпөт тою келерин аз калганын билип, өзүн таза алып даярдаган сыяктуудай эле биз дагы
Машаяктын колуктусу катары өзүбүздү таза, такыбалык жашоо менен сакташыбыз керекпиз. Кудайдын алдында Кудай колдоно турган идиштерден болуп, ал үчүн дайыма жүрөгүбүздү таза кылып, жүрөгүбүздү сөз менен, рух менен тазалообуз зарыл. Дагы бир нерсени айта кетейин дедим эле. Унутуп калбайын деп сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Азыркы учурда билесиздер да, телефон аркылуу аферисттер көбөйдү. Жалганчы адамдар өтө көп. Жылаанга окшоп акылмандык менен сүйлөшөт, адамдарды азгырышат. Биздин куткарылган бир туугандарга дагы телефон чалышып, көптөгөн суммадагы акчаларды тартып алаткан учурлар көп кездешип атат. Бардыгыңыздар эле жакшы билесиздер, адамдар билип туруп ошого алданып жаткандыгы өкүндүрөт. Телефон чалуулар өтө көп. Сиз баланчынын атасызбы? Ооба. Сиздин кызыңыз азыркы учурда аварияга чалдыкты. Чоң иш болуп өттү жакта. Азыр батыраак больницага жеткирди, операция жасалыш керек болуп жатат. Акча которуңуз. Анан өзүнүн үнүн өзгөртүп алып, кызы да болуп телефон чалат. Атасы андай болгондугун билет, көргөн. Ата, мен телефонум сынып калды. Башка бирөө телефонумду алып сага телефон чалып жатат. Ооба деп кайра кызына телефон чалып көрсө, эч нерсе болуп өткөн жок. Дагы бир окуя. Сиз чет мамлекеттен бир чоң белекке ээ болдуңуз. Азыр бир баланча жерде турат. Сен аферистсиң, деп телефон чалсаң. Байкабайсыздарбы силер ошол телефонго жооп берип жатканда? Сезбейсиздерби? Азыр билесиздерби, техника деген да ушунча өнүгүп жатат дагы, алдоого өтө оңой. Сиз телефон чалууга, бирөө телефон чалса, бир аз эле шек санасаңыз, телефон албай эле коюңуз, жооп бербей деле коюңуз. Сизди текшерүүдөн бирөөлөр барышат, же болбосо сизде бир чоң иш болуп өтөт деп телефон чалсага ишенбегиле. Азыр сиз бир аз сумма акча которсоңуз, сиз 10 эсе ал акчаны кайтарып аласыз. Силерге жөндөн жөн эле ким акча бере бермегиле. Ушундай окуялар азыр көп болуп атат. Туура эмес. Аферисттердин телефонуна жооп бербегиле. Өзгөчө паспорттагы данныйларды бирөөлөргө жөн эле бере бербеңиздер. Биздин бир туугандар дагы өтө көп ошол аферисттер аркылуу алданышты. Ошондуктан дагы бир жолу кайталап айтып кетээрим. Абайлаңыздар. Телефон чалып атса, шек санасаңыз, телефонду өчүрүп эле коюңуз, албаңыз. Бул адам болбойт экен деп, кийинкисинде сизге чалбай калат. Эгерде зарыл телефон боло турган болсо, бир туугандар чала турган болсо, ал адам кайрадан сизге сөзсүз түрдө чалат. Бир аз кыскача айта кеттим. Чогуу сыйынабыз. Райымдуу биздин Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан күнөөкөрлөрдөн элек.
Биз сизди таанып биле элек деле бизди өзүңүз чакырып алып, биз үчүн төккөн ыйык каныңыз аркылуу күнөөлөрүбүздүн баардыгы түбөлүккө кечирилип, кереметтүү ырайымыңызга ээ болгондугуңуз үчүн ыраазыбыз. Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылууга ээ болгон баардыгыбыз мындан аркы жашообузду бир гана сизди даңктап, тил алчаак болуп, кызмат кылып, жакшы иштерди аткарууга аракет кылып жашай турган адамдардан бололу. Биздин жүрөгүбүздө, жашообузда кандайдыр бир туура эмес күнөөлөр, кошундулар боло турган болсо, сөз аркылуу, рух аркылуу тазаланышыбызга өзүңүз жардам берип, бир гана сиздин күчүңүзгө таянуу менен жакшы колдонула турган ийгилик иштерден бололу. Биздин болгон жашообуз аркылуу бир гана сиздин ысымыңыз даңкталсын. Бардыгына ыраазычылык билдирүү менен биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.